Мейра Мамакеева таланттуу бийчи. Ал кезинде Шаттык элдик үлгүлүү бий ансамблинде бийлеп, андан кийин жогорку окуу жайында билим алып, учурда Сейтек балдар жана өспүрүмдөр борборунун алдында жаңы чагылган бий ансамблин түзүп, балдарды бий өнөрүнө үйрөтүп келет. Чагылган атам атап берген, сенин мүнөзүң чагылгандай деп. Ушинтип чагылгандай коллектив болсун деп. 15 жыл Шаттыкта иштедим. Ошого андан кийин өзүм коллективим күчүм жетет деп бөлүндүм. Азыркы учурда 70 баладай бар ансамбльде. Бир группада 25 баладан көп албайбыз. Мына ал 5-6 жаштагы, 4 жаштагы балдарда аларда ритмика, гимнастика болуп кетет башында. Андан кийин 8-9 жашка чейин, жашка чыкканда уже станокко коебуз. Станокко коюп и уже начинаем заниматься классикой. Но параллельно биз деген балдар менен бийлеш керекпиз да. 40 мүнөт биз занимаемся кичинекей балдар менен коврикте жерде. И 40 мүнөт бий үйрөнөбүз. Таланттуу балдардын борбору болгон Сейтек борборуна 85 жыл толуп отурса, дээрлик ушул жылдар аралыгында балдарга маданий эстетикалык руханий жактан тарбия берип, алардын шыгына шык кошуп келет. Жеке бий ансамбльдерди түзүү эмес, ар тараптуу иримдер иштеп, Айтор келечекте таланттуу, акылдуу балдар үчүн жол көрсөтүп келет. Балдардын жана өспүрүмдөрдүн улуттук Сейтек борбору өз ишин баштады. Сентябрдын 1-нен баштап ар бир коллективдин жүгүртмөсү менен сабактар башталды. Балдарды кабыл алып жатабыз. 4 жаштан кабыл алчу элек, быйылдан баштап биз 3 жаштан кабыл алып атабыз. Сейтекте силейм балдар бийлейт деп ойлошот. Бул жерде бийден тышкары бардык иримдер иштеп атышат. Балдар өзүнүн кызыкчылыгы менен биздин өзүбүздүн жобобуздун максаты ар бир баланын өзүнүн кызыкчылыгы менен ортодо ошол баланын кызыкчылыгы менен иримдерди ачуу болчу да. Бий коллективтеринен тышкары балдарды мектепке даярдоо 4-5 жаштан кабыл алып атабыз. Таэквондо секциясы, ушу мектеби, андан кийин шахмат, тогуз коргоо иримибиз бар. Башишке элдик үлгүлүү фольклордук этнографиялык ансамбль арча сайын балдарды уядан учуруп, аларга 3 кыл комуздун сырын, ошону менен бирге улуу манас эпосун, дастандарды айтып, жан дүйнөсүн байытып, уядан учуруп келе жаткан ансамбльге быйыл 35 жыл толуп отурат. Мына ушул жылдар аралыгында ансамбль жеке эле Кыргызстанда эмес, дүйнөнүн бир канча өлкөлөрүнө барып, 3 кыл комуздун үнүн жаңыртып кайтышкан. Албетте кабыл алуу жүрүп атат. 25 августтан баштап эле. Анан балдар келип атышат. Бизге аябай көп сандагы балдар болсо биз жетише албай калабыз. Ошон үчүн атайын жеке сабак болгон үчүн биз балдарды бирден кабыл алабыз. Масса балдар болсо биз мете албай калабыз, жетише албай. Анан жекече дегенде кандай бул индивидуалдык сабактарда ар бир бала ырдаганды билиш керек комуз менен. Комузду жакшы шерткенди билиш керек, манас айтканды билиш керек, кыргыз тилинде ырдаганды билиш керек. Ошол максаттарда биздин негизи эле менин программам ошондой. Комузду таңшыта чертүү, ооз комузду шаңшытып кагуу, анан кийин жанагы ударный аспаптарды, урма аспаптарды, ритмди жакшы келтирүү да. Ошентип биз балдардын ритмин, музыкалык табитин, слухун өстүрөбүз. Ошо менен балдар комузду жакшы чертип кетишет да. Үндү, добушту жакшы чыгарганды үйрөтүшүбүз керек да. Анан постановка деп коебуз, үндү коебуз, комузга отургузабыз, элдик ырдоо манерасында. Ошого да балдарды тарбиялайбыз. Анан 2022 жылдан баштап азыр биздин президентибиздин немеси чыкпады, жобосу манасчылык боюнчачы, манасчылык, дастанчылык боюнча. Кадимки кыргыздын манасчылары, дастанчылары болуш керек да, кичинекей балдардын арасында. Ошону да өрчүтүү максатында быйыл аябай ушул программаны жазып, ошо киришкен жатабыз 3 жылдык боюнча. Манас Семетей Сейтекти ушу атайын планга киргизип, буларга окутуп,
ошо эпизоддорду айтып көрсөтүп анан манас айттыруу. Жаңы окуу жылында көптөгөн ийгиликтер коштоп келечек муундарга багыт берген Сейтектин мындан ары каршы кенен болсун.